Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мындай биринчи кырдаалды билип алып тургандан кийин сүйлөсөк жакшы болот эле да. Биз Кыргызстанда мыйзам боюнча 4 тилдеги гана мектеп бар. Кыргыз тилинде, орус тилинде, өзбек тилинде, анан тажик тилинде. Мына ол пунктты мен киргизген эмесмин, бирок мен буга кай жерден кошулуп атам, туура айтып атасыз. Переработать учебник истории Кыргызстана для преподавания в таких дейт. Бул эң туура маселе. Эң туура маселе бул. Бирок бул жерге кошуш керек. Кыргызским, русским, узбекским, таджикским деген сөзсүз. 7 мектеп бар. Андан кийинки эмеде абзацта предусмотреть увеличение количества часов преподавания кыргызского языка в школах с русским, узбекским и таджикским языком обучения. Вот ушундай сунуш кылат эле. Мен ойлойм, это туура эмес деп. Сиз катары туура эмес айтып атасыз. Бардык мектептер кыргыз мектеп болсун, ичинде орус тилинде, тажик тилинде, англис тилинде, өзбек тилинде окуй берсин. Ушул сабактар болсун. Сиз айтып атасыз, мектептер бар деп. Бирок азыр жок бар да, аларды бир эле күндө. Келиңиз менен качан Кыргызстанды сүйөт? Ал мектептер болсун. Бир эле айда жоюп жибере албайбыз. Ке ошондо болот атпайбы? Кетиш керек ошону, киргизиш керек. Каалаган англис тилин үйрөнсүн, каалаганы немис тилин үйрөнсүн, каалаган тили үйрөнсүн. Бирок кыргыз тилинде негизги сабактын баары кыргыз тилинде өтүш керек. Могул жерде кыргызча, орусча дегендерди алып салып, сунуш кандай жазып айтпайсызбы сунуш? 4-чү микрофон. Мындай да, өзү азыр барыңыздар жакшы билесиздер, жакшы болот эле кыргыз мектеби болсо. Барды кыргыз мектеп болсо, бирок андай эмес да. Мектеп деп жазылып атат, мейли болсун. Бирок язык обучения деген жери бар анын. Бул абдан маанилүү маселе. Биз азыр образовательный кодекске буну баарын киргизип атабыз. Бирок ага чейин мына жерде конкреттүү көрсөтүлүп атат. Ошону адашып атабыз да. Кыргызстандын тарыхы деген сөз болот. Болсо аны алып таштайлы. Кыргызстан тарыхы деген. Жок, азыр биз сунушту киргизип атпайбызбы? Ошол эле эмеге редакцияга тажик мектеби дегенди кошуп, азырынча ошону рекомендовать этип туралы Минобразование менен Илимдер академиясына. Эмнеге тажик мектеби? Кыргыз тилинин күчөтүлүшү, анан кийин ал тажиктер тажик тилинде. Аныбек Осмоналиевич, мага Тажикстандан же Өзбекстандан таап бериңизчи, кыргыз мектеп деген барбы? Всё. Не таджикский, не русский, в школах Кыргызской республики. Всё. Ошону мен добуш коем, добуш бериңиздер. Жарым саат спорт еттиңер.